Assalamu алейкум экендештер. Эгер сиздер айына 20 миңден 35 миңге чейин ай сайынкы төлөмдү төлөп үй алам десеңиздер, анда ушул видеонун акырына чейин көрүңүз. Assalamu алейкум рахматуллахи ва баракатух. Сиздер менен мен Умар, дагы ипотека боюнча сиздерге сонун сүйүнчү. Сиздер билгендей эле 1-2 жыл мурда 0,01 деген процент бар болчу. Ошол кайра кайтты. Ушул видеодо сиз кандай суроолорго жооп ала аласыз? Мисалы, 0,01% кимге берилет? Ипотека мындай айтканда 30 жылгабы же 10 эле жылга берилет же 5 эле жылгабы? Экинчиси, кандай квартираларды алса болот? Кайсы банктар берет? Кайсы застройщиктен алса болот? Жана ошондой эле эгер семейный ипотекага туура келбесе, анда ала аласызбы, ала албайсызбы? Жана канчадан төлөйсүз? Туугандар, ошондой эле ушул видеонун акырына чейин көрүп, комментарий жазып жана биздин каналга катталып, өзүңүздүн жакындарыңыз менен ушул пайдалуу маалыматты бөлүшүп койсоңуздар, биздин кызмат акыдан 10 000 рубль скидка кылып беребиз. Азыркы учурда ипотеканын кандай проценттери бар? Биринчиси бул вторичка, даяр үйлөр, процентный ставкасы 14төн жогору. Мындай айтканда 14-15-16% менен берилет. Бир сөз менен айтканда 10 миллиондук үйдү алсаңыз, айына 126 миңден төлөп каласыз. Эгер 30 жылга алсаңыз. Экинчиси бул семейный ипотека. Семейный ипотека 5-6% менен, эгер цифра менен айта турган болсок, 10 миллиондук үйдү алсаңыз, айына 50 миңден 60 миңге чейин 30 жылга аласыз. Ошондой эле үчүнчүсү бул господдержка. Эгер сиз жөн эле Россия жараны болуп жана жаш балдарыңыз жок боло турган болсо, анда господдержка менен аласыз. Анын проценти 7ден 8ге чейин, ай сайынкы төлөмүңүз 70 миңден 80 миңге чейин болот. 0,01% боюнча толугураак маалымат жазып, сиздерге азыр айтып берем. Негизи 0,01% кимдерге берилет? 0,01% эгер сиздин балаңыз 2018 жылдын 1-январынан кийин төрөлгөн болсо, же болбосо эки балаңыз 18 жашка чыга элек болуш керек жана Россия жараны сөзсүз болуш керек. Ошондо гана сиз 0,01% менен ала аласыз. 0,01%тин эмне плюс жери? Мындай айтканда 30 жылга сизге 10 миллионго ипотека ала турган болсоңуздар, 10 миллион акчаны сизге 30 жылга 0,01% менен берет. Мындай айтканда рассрочка эле болуп калат. 0,01% канча убакытка берилет? Мисалы, мурдагы жылдары 0,01% биринчи башында 1 айга берилди, кийин 2 ай, ошентип 6 айга чейин чозулду. Бирок бунусунда андай болбойт. Анткени көпчүлүк адамдар уже үйлөрүн алып алды. Жана застройщиктер жана банктар бул 0,01%-ти азыркы учурда аз эле срокко берилет. Мисалы айтканда 1 ай, максимум 2 айга чейин эле берилет. Ошол себептен үйлөрдү батыраак алып калышка аракет кылыңыздар. Кайсыл квартираларды алса болот? Ипотекага только новостройкадан аласыз. Мындай айтканда 23 бүтө турган же 24 же 25 бүтө турган үйлөр, же болбосо уже жакын арада бүтө турган үйлөр бар. Мындай айтканда ключи берилек үйлөрдү гана ала аласыз. Бирок ар бир застройщикте индивидуальный корпустар бар. Мисалы, кээ биркилери 3-4 корпусту 0,01% менен берсе, кээ биркилери ошолдон бир корпусту бербейт. Ошон үчүн ар бир застройщиктен биз тактап, анан сиздерге ыңгайлуу гана варианттарды карап беребиз. Кайсы банктар жана кайсы застройщиктер берет? Кайсы банктар дегенде почти чоң крупный банктардын бардыгы берет, жана чоң крупный застройщиктердин бардыгы эле 0,01% менен берет. Анткени аларга дагы ыңгайлуу, сизге дагы ыңгайлуу болот. Жана ошондой эле 0,01% менен обычный семейный ипотека 5-6%-тын айырмасы кандай? Мисалы, эгер сиздер 10 миллиондук үйдү 30 жылга 6% менен алсаңыз, айына 60 миңден төлөнөт дагы, переплата 11,500,000 болот. Эгер сиз ушул эле үйдү, 10 миллиондук үйдү, эгер сиздер 0,01% менен ала турган болсоңуз, анда сиз завышение менен, мындай айтканда, үйдү алдын ала кымбатыраак аласыз. Мисалы, 10 миллиондук үйдү, грубо говоря, 12 миллионго аласыз. Эгер 12 миллионго ала турган болсоңуз, 12 миллион жана 30 жылга 0,01% менен болсо, анда сиздин ставкаңыз ай сайынкысы 33,300 болот. Мындай айтканда, сизге 12 миллионду рассрочка кылып эле 30 жылга бөлүп берет. 10 жылда жапсаңыз деле, 5 жылда жапсаңыз деле, 30 жылда жапсаңыз деле ошол эле 12 миллионду бересиз. Семейный ипотека менен болсо, канча эрте жапсаңыз, ошончо аз процент бересиз. Мисалы, 10 миллионго кредит алдыңыз ипотекага. 10 миллиондук үйдү сиз эгер 30 жылда эмес, мисалы 10 жылда жаба турган болсоңуз, сиздин үстүнө кошуп бере турган акчаңыз 3,3 миллион болот да. Мындай айтканда, сиз
Семейный ипотека менен алсаңыз деле 0,01% менен алсаңыз деле мындай айтканда айырмасы өтө деле чоң эмес. Бирок сизге эгер 0,01% менен ала турган болсоңуз, сиздин ежемесячный платежуңуз минимальный болот. Мындай айтканда 33 000 гана. Эгер сиз эртең Кыргызстанга кетсеңиз же башка шаарга кете турган болсоңуз, үйдү арендага берсеңиз деле, арендадагы мындай айтканда аренда алгандар сиздин ежемесячный платежуңузду спокойно төлөп берет. Мындай да суроолор болот. Умар, менин балдарым 2017 төрөлүп калган, бирок бир эле балам бар деп, же болбосо мен семейный ипотекага туура келбейм дей турган болсоңуз, анда сиздер үчүн дагы сонун жаңылык. Сиздер 2% менен алсаңыздар болот. 2%тин кандай шарттары бар? Мисалы, сиз Россия жараны болушуңуз керек жана кредитный историяңыз таза болушу шарт. Мындай айтканда просрочкаларыңыз жок болуш керек. Бирок 2% менен алган менен 7-8%тин айырмасы кандай? Азыр сиздерге эсептеп берем. Жанакы эле 10 миллиондук үйдү ала турган болсок, эгер 30 жылга господдержка менен алсак, примерно 8% болот, максимум, точнее. 8% менен алсак, айына 73 000ден болот дагы, переплата 16 миллион болот. Мындай айтканда 30 жылда силер 16 миллион үстүнө кошуп бересиздер. Бирок сиздер айына 73 000ден эмес, наоборот 120 000ден берсеңиздер, 10 жылда төлөп бүтөсүз, жана 10 миллиондун үстүнө процент 4 миллион гана кошулат. Мындай айтканда 10 миллиондук үй 10 жылдан кийин 14 миллион 500 кылып банкка берген болосуз. Бирок 10 жылдан кийин үйдүн баасы канчага көтөрүлөт, өзүңүз билесиз. 2%ти азыр расчет кылабыз. Мындай айтканда эсептеп берем да. 10 миллиондук үйдү сиз алдын ала 12 миллионго аласыз дагы, 30 жылга бөлө турган болсок, 2%тен айына 44 300дөн туура келет. Бул деген сөз аябай мындай сиздер үчүн өтө ыңгайлуу платеж да. Бул платежканы сиз эртерээк деле төлөсөңүздөр болот. Кааласаңыз 45 000ден кылып 30 жыл деле төлөсөңүз болот. Кааласаңыз бул үйдү арендага берип, өзүңүз Кыргызстанга кетсеңиз деле, спокойно арендаторлор сиздин ордуңузга үйдү төлөп коет. Бирок 0,01% жана 2% менен сиздер только биринчи төлөм менен гана ала аласыз. Мындай айтканда, үйдүн баасы 10 миллион болсо, сизде биринчи төлөм 15-20% сөзсүз болуш керек. Буну ар бир застройщик жана ар бир банк индивидуально ар бир застройщикке карап, мындай айтканда айтат да. Мисалы, кээ бирки застройщиктерде 15% биринчи төлөм болсо, кээ бирки застройщиктерде 20% төлөм болушу мүмкүн. Ошол себептен бизге офиске келсеңиздер, биз сиз үчүн ар бир вариантты карап, текшерип, бааларын эсептеп, андан гана сиздерге карап беребиз. Туугандар, өзүңүздөр жакшы билесиздер, же тааныштарыңыз азыркы учурда ипотекасы бар, уже үй издеп жаткан болсо, алар жакшы билет да, анткени азыркы учурда варианттар өтө аз жана жакшы варианттар сиз билгендей эле аябай тез сатылат. Же болбосо, будан 1 жыл мурун 0,01% менен алган тааныштарыңыздан сурасаңыз дагы, варианттар өтө тез жана пирожки сатылгандай эле сатылат да. Ошол себептен эртерээк биздин номерлерге жазылып, консультацияга жазылып келсеңиздер, сиздерди биринчи офисте консультация берип, толук түшүндүрүп жана бесплатно застройщикке чейин такси менен алып барып, жана үйүңүздөргө такси менен бесплатно жеткизип коебуз.